Жоқ, мен айтып отырмын да, тура жағы. Мен сөйлейді елекпін, сенің ойыңды тұп тура. Мен ошо Мен азыр Сурахматов келет, чапан кигизет, bir жылдан кейін қамалса, ким Алмас ешқандай жауап бермейді. Жауап беріш керек та. Ешкім жауап бермейді, точно. Алмас жауап беріш керек. Тиги Алмастың орынбасары деген бар, тиги Лисниченко деген 30 жылдан бері депутат. Бишкек шаардык жауап беріш керек та. Представитель болгондон кийин жауап бериш керек. Бишкек шаардык кеңешинин депутаттарынын жоопкерчилигине эч ким жок. Мына мен ошону айтып кашып отпайм, эжага кече дагы айттым, бүгүн дагы айттым. Мына маселе ошодо. Сурахматовдон киде эмес. Маселе мына ушуларда болуп атпайбы? Эмне үчүн ууру коррупционерлерге чапан жапканда жооп бербеш керек? Маселе Бишкек шаардык кеңешинин депутаттарында дагы, башкасында дагы. Эң башка ошодо да. Эң башкысы ошолордо да, биринчи ирет ошолордо болот. Кайдыгерлик эмес, үн чыкпай ошо креслолорунда бекем отуруп туралы деп отурушуп атат. Алар элди ойлогон жок, алар өздөрүнүн чөнтөгүн ойлоп атат. Депутаттар. Мына азыр биз Бишкек шаардык кеңешини 2019-жылы таратышыбыз керек. Бүгүндөн баштап айтышыбыз керек. Тараш керек. Булар кетсе азырчы, эски мыйзамдын кайрана келип отурат. Ошон үчүн биринчи мыйзам кабыл алыш керек. Мыйзам. Мыйзам кабыл алып туруп, 2019 таратып туруп, анан жаңы мыйзамды жаңы адамдар келген. 30 жыл депутат болгон адам бербеш керек. 30 жыл элестетиңиз. Мен азыр Бишкек шаарынын фракцияларынын багы партияларына коңгуроо кагуу деп эсептейм. Анткени деген 8 август күнү биздин Бишкек калаабыздын мэри шайланган жатат. Элдин ушунчалык нааразылыгы жаралып чыккандыгына байланыштуу биз ошол Бишкек шаарынын мэр депутаттарына эскертүү катарында өздөрүнүн чучулаларын жазап даярдадык. Биз аларга 8 августка чейин дагы ойлонууга мүмкүнчүлүктү берип атабыз. 8 август күнү дагы ошол Бишкек шаарынын мэриясынын алдына барып да топтолобуз. Эгерде ошондо булар өздөрүнүн чечимин өзгөртпөстөн мэрди шайлай турган болсо, ошол жерден ушул чучулаларды өрттөйбүз. Биз азыр эле кетейбиз. Бүгүн өрттөмө жок. Бүгүн өрттөмө жок. Бүгүн өрттөбөйбүз, ошо 8-inde азыр ошол жерде. Эже анан акцентти туура коелу. Эже, макулбу? Мындай да, булар Алмас ошондор тулуп коюп, бизге жүктөп коюш отурушат да. А биз бак ошону артып ошону азыр айталы. Барча коомчулук эл дагы түшүнсүн да, иттин өлүгү Бишкек шаардык кеңешинде анан булар бийики. Сейчас уже там сколько чиновников нажились, такие деньги из воздуха сделали. У нас это борьба, какой-то балаган называется. Очень уже Урматтуу Nexton'un Facebook колдонуучулары, шаардык кеңештин фракциялары ошо мэрликке талапкер Сурахматовду колдоо боюнча фракцияларды ошо курчагын жасап өрттөмөк болушту эле, бирок 8-inde чейин дагы убакыт берели деп
макетін сал өрттөмөк ошону 8-ине чейин да убакыт берели деп эме кылмай болушту. Все, пошли. Қайсы жер удобный болады? Шығылып еме, ысыққа тұрбайлы. Біз азыр кеңешіп 8-ине чейин уақыт берели деп чечтик. Түзетүүгө кетип атасыңар да. Анткени кандай болбосун? Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары ойлонушу керек. Бир эле КСДП партиясына мына Өмүркулов тап келишти, кылмыш иши козголду. Кулматов тап келишти, кылмыш иши козголду. Албек Ибраимов тап келди, кылмыш иши козголду. Эми ошол эле КСДП кайра Азиз Суракматовду көргөзүп атат. Бул бир жагдайы. Экинчи жагдайы конституция менен тиешелүү мыйзамдын ортосунда карама-каршылыктар чыгып атат. Үчүнчүсү жанагы бул жерде бир эле Суракматовго деп биз жармашып алган жерибиз жок. Бул жерде маселе ар тараптуу болуп атат. Биринчиси мен азыр айтып өткөндөй Бишкек шаардык кеңешинин жоопкерчилигинин жоктугу, уяттарынын жоктугу, экинчиси мыйзамдагы чалкештиктер, үчүнчүсү мына ушу Суракматовдун маселеси. Эмчи Москвада футбол көрүп тынч отурган 2,5 миллион карызы бар бизнесменди эмне үчүн КСДП кылмыш иши козголгон мэрдин аркасына сүйрөп келип кайра коюп коет. Мана маселенин баары ушу жерде жатат да. Анан биз бүгүн могу каракчыларды өрттөйлү деп отурдук эле, кайра ойлонуп атабыз. Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары мыйзамсыз аракеттерди балким ойлонуп 8-ине чейин кичине эстерине келер. Өзү Кыргызда өрттөгөн деген нерсе өзүң билесиң, жолу жаман нерсе, туурабы? Муну жаман кабыл алат. Ошондуктан биз дагы туралы, үмүт дегенди таптакыр өчүрбөйлү, күтүп туралы. Жок болбосо эртең кол чогултуп көрөлү. Андан ары болбосо 8-инде өрттөйлү. Өрттөдү деген сөз бул Кыргызда ишеним өлдү деген сөз. А буну шаардык кеңештин депутаттары көпчүлүк эркектер башын өйдө көтөрүп басып жүрүшү өтө кыйын. Мен ушуну эскертет элем. Мен эч кандай момундай акцияларга катышпаган жаранмын, журналистмин. Бирок бул жолу чыгып атам. Себеби бийликтики болобу же башкасы болобу бул чегине жетиш керек. Мына мен ушуну эскертейин деп келдим. Рахмат. О. Мен итти жакшы эле турамбы? Караңгы болуп калат экен аябай. Чогалбайлы тиякта акция атышы. Иә. Мына бияка. Бишкек шаарында акыркы чечимге чейин күтүп туруп, эгерде чечимди өзгөртпөстөн ошо мэрди шайлай турган болсо, ушул-шушулардын баарын ошол жерден өрттөйбүз. Бүгүн өттөлбөйдү. 8-инде. Аты жөнүңүздү айтып коесузбу? Аманбол Бабакулов. 8-инде мен айтып берейин. Биз бул каракчыларды 8-инде өрттөөнү чечтик. Себеби буга чейин айтып келгендей эле биз каракчыларды бүгүн өрттөсөкпү дегенбиз, бирок ойлонуп турабыз. Ойлонуп турбай эле биз Бишкек шаардык кеңешинин депутаттарына мүмкүнчүлүк берип атабыз. Кыргызда бул өрттөгөн деген сөз жакшы түшүнүктүү бербейт. Үмүттүн уже виноват, они же не выдвинули альтернативную кандидатуру, хотя имеют на это право. Остальные фракции коалиция большинства выдвинули одного. Почему Умаров тап келишти? Буга кылмыш иши козголду. Албек Ибраимов тап келишти. Буга кылмыш козголду. Суракматова, вы будете сжигать чучело здесь? Нет, мы же сейчас, да, 8-го мы будем сжигать, а еще дело в том, что мы хотим сейчас подать в суд на регистрацию Азиза Суракматова, потому что его не имели права регистрировать, так как у него в наличии конфликт интересов. Это суд межрайонный, да, будет? Да, это отмена действий государственных органов. Хорошо, спасибо. Ну, без жаздык жогорку кеңештин депутатына кайрылып атабыз. Жанагы Бокоевдин
законопроектіне эмени киргизсин деп, шаарларды түз шайлоо. Ошону колдоп бергиле деп атабыз. Анан кийин экинчи азыркы өтүп аткан 8 августтагы шайлоону жокко чыгарып, жаңы шайлоону кылыш керек деп ойлоп атабыз. Альтернатив. Бүгүнкү борбордук шайлоо комиссиясында булар каралып Бар. Saat 3'te ЦИКтин мүчөлөрү чечет да болбу. Силер барасыңар? Биринчиден бул альтернатива жок. Биз илгери кайра артка кеттикпи? Ушул 30 жылдын ичиндеги демократия биздики кайра кетет, артка кетеби? Эмне үчүн бизде бир альтернатива жок? Бул сайыз учурунда ушундай шайланчу эле биз андан канча алдыга кеттик? Эми кайра артка кетебизби? Ушул бир кишинин депутаттыгы болбосо, бир кишинин мэрлиги. Неужели ушу мэр шаардын мэри болууга эч кандай адамдардын мүмкүнчүлүгү жок? Хотя бы бир киши эмес, 2 киши болуш керек да. Биз тил комиссиясына нааразы болуп атабыз. Ошонун баарын көрүп, элге көрсөтүп туруп, ушу сүйлөй албаган аябай мокок немени эмне үчүн булар толугу менен шайлап коюшту. Бул тилди колдошуп атат, тилди шылдыңдаган болуп эсептелет. Биз ошого каршыбыз. Вообще бул тил комиссиясынын өзү сотко бериш керек. Андан ары кете берсек, биздин шаарлык муреке депутаттар кеңешинде сотко бериш керек, чындап келсе. Ошолордун аркасы менен депутаттар келип атат да, ошо депутат, ошодоки мэрлер түрмөгө камалып атат дагы, депутаттар эч бир жоопкерчилиги жок болуп атпайбы? Качан булар жооп беришет өздөрүнүн кылган ишине? Эми мына кийинки Сурахматовду азыр шайлап коюшса, дагы 1 жыл өткөндөн кийин камалса, ким жооп берет ушунун баарына? Ошого коомчулук кайдыгер болбой атат, өтө активдүү катышып, буга бир жок деп айтканга туура келип атат да. Аялдар дискуссиялык клубунун жетекчиси Айткулова. Айткулова Динара. Ким басып жатат? База алып жатат. Бишкек шаарынын депутаттары база алып жатат. Мына мен айтып жатканым, Сурахматов келеби, Эшимбаев келеби, Кулматов келеби, маселе ада эмес. Маселе ошол шаардык кеңештин ууру коррупцияга аралашкан депутаттарында. Мына биз ошолорду тазалашыбыз керек. Эмне үчүн Лисниченко 30 жыл депутат болуш керек? 30 жыл депутат, 30 жыл бир мектептин директору. Анда бөлүп берип коелу. Бирөөгө бир мектепти, бирөөгө бир интернатты, бирөөгө болсо бир мандатты. Бизде бир мыйзам, бизде бир тартиптен болуш керек да. Бардык элге бирдей мүмкүнчүлүк болуш керек да. Рахмат. Анда азыр эме сөздү Өндүр Шаксакал көрөлү. Biz kaçandan beri kep kılıp keletabız. İbrahimov'un çorunda dile ушундай акчылар болгон. Шаардын мэрин шаардын халкы эли шайлайт. Кайсы бир фракциянын жеке кызыкчылыктарга байланышкан депутаттарды шайлабайт. Биз ушуну качан токтотобуз? Анан мен нааразы болгонум, журналисттер көп, жарандык активисттер эмнегедер адыра кайдыгер борбогула шаар жөнүндөгү болот, мамлекеттин борбор шаары жөнүндөгү. Анан ошо Иса Өмүркулов жол болсо шаардагы шаардык кеңештин депутаттары айтып койгон бир адамды эмне үчүн биз уралап колдоп бериш керек экен? Эмненин негизинде? Ал кайсы эмгек өттү? Ал саясатчы эмес болгону бир балык депутат болуптур. Мен деле кечирип коюңдар, ачык эле айтам, Сурахматовдун өткөн чакылышта депутат болгондугун билген эмесмин. Анан эми эң бир өкүнүчтүү нерсеси мамлекеттик тил дейбиз, мамлекеттик тилге ошондой урой мамиле жасап аткан тил комиссиясынын жанагы профессор агайлар мүчөлөр кайда карап атасыңар? Бирок ушундай Сурахматовду колдоо менен силер бүтүндөй эне тилди кордогонго жол ачып атасыңар. Мектеп окуусунун деңгээлинде кат жаза албаган адам мэр болуп жыргатпайт. Сыйыңар бар да, мындай акылыңар бар да, мындай этегиңерди, эсиңер бар да, этиңерди жей деп коет го. Бүгүнкү жарандык активисттердин могу акциясы абдан сонун, могу каракчылар жөнүндө туура колдойм. Азыр өрттөбөй туралы эскертүү, эгерде эстерине жара чыкпай, чын эле коомчулуктун пикирин алса, 8-ине чейин бир жыйынтыкка келер. 8-inde келбесе, өрттөп башка радикалдуу кадамдарга барууга мен жарандык активисттер чакырам. Могу тегерек стол, аны сүйлөшөбүз, бийлөшөбүз деген моданы таштагыла. Мен жана жарандык күчтүү активисттерге айтарымчы. Эмне болсо эле сүйлөшөбүз дейт. Сүйлөшкөн менен уже өтүпөдү, төгүядан өткөн соң о дегенин урусун дегендей. Бүгүн сүйлөшпөш керек болчу. Бүгүн Кененбаевка депутаттарга барып талап кылышыбыз керек.
келгиле азыр деле барабыз. Мына мен түштөн кийин саат 11-ден саат 1ге чейин мэриянын алдында жападан жалгыз акча өткөрдүм. Чыгышты саат 2-ге келем келет, байке келиңиз дейт. Эгерде каршы болбосоңор, ушул топ менен азыр баралы да Келенбаевтан дагы пикирин угуп суроолорду берели. Анан жөн эле көчө таптап жүрөр деген менен эч нерсе чечилбейт. Анда биз ушу менен бүгүнкү акциябызды жыйынтыктап коюуга уруксат этиңиздер. Азыркы бүгүнкү негизи бул ой, негизи бул идея ушул биздин жогорку кеңеш Бишкек шаарынын депутаттарына коңгуроо кагып бул эсептелип жатат. Дагы да болсо биздин Бишкек шаарынын депутаттарына дагы да бир жолу ушул Бишкек шаарынын элдери жана ошондой эле жарандык активисттери нааразы азыркы шайланып жаткан мэрге эмне себептен нааразы экени бүт бардыгы азыр социалдык баракчаларда так жана сонун көрсөтүлүп турат. Бул кыргыз тил комиссиясына дагы биз өзүбүздүн нааразычылыгыбызды билгизебиз. Биз өзүбүздүн эне тилибизди коргобосок бизди ким коргойт? Кордогон эне тил комиссиясын кордогон комиссиянын мүчөлөрү жоопкерчиликке тартылсын. Анткени деген биз өзүбүздүн тилибизди барктабасак бизди ким барктайт? Эне тили жок, бул улуту жок болуп эсептелинет. Ошондуктан биз бардык жарандык активисттерге жана ошондой эле бардык активисттердин бардыгына кайрылабыз. 8-inde 8-августта Бишкек шаарынын мэриясынын алдында ушуларды кайрадан алып барабыз. Эгерде алар өздөрүнүн чечимин өзгөртпөй ушул биздин Бишкек шаарына мэрди шайлай турган болсо, анда ушул жерден ушуларды өрттөйбүз. Бул өрттөө деген нерсе бизде аябай мындай оройт дегени менен биз алардын айтып атабыз, силердин жоопкерчилигиңер жок. Бир эмес канча мэрди шайладыңар, баардыгы камалып атат. Кана